Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Салмурбек Дыйканов, аналитик, окумуштуу жана коомдук ишмер. Окумуштуу илимий адам катары сиз үчүн мына акыркы мезгилдеги туризм тармагындагы өзгөрүүлөр кандай таасир калтырат жана эмне деп айтса болот? Акыркы кабарлар эме жөнүндө айтардан мурун ойлор болчу, ошону айтып берейин. Биринчиден мен кемчиликтерди айтып коем. Анан эмне кылыш керек дегенди сунуштарды айтам. Бир жолу Бишкектин жана Чернышев китепканасы бар да. Анан бияк Уркая Салиянын эстелиги. Ошонун ортосунда жакшынакай талдар өсөт. Анан моундай отургучтар бар. Анан гранитный моундай плиталар бар. Анан карасам, 15 шактуу чет элдик европалыктар. Жана спальный мешок менен жайгашып атышат ушул жерге. Уктаганы. Түнчүн. Саат 11-12-лерде. Мен таң калдым, бу кандай европалык туристтер ушундай кылабы деп. Анан түшүндүм, булар жөн эле жана мейманканага жатып акча төлөбөй. Арзан болуш үчүн. Арзан экен, абарай жылуу эле, бекер акча которбой. Бул бир окуя. Экинчи окуя эжекем айткан. Анын кичинекей мындай пансионаты бар, түштүк жээгинде, көлдө. Айтат, кээде келип калышат дейт. Ошол европалыктар бар, ар кандай. Айтат, бул уруксат бересиңер, биз силердин корооңордо түнөп кетелик деп. Анткени бөлөк жерде уктаса коркушат. Короонун ичинде киши келет, ит келет дегенде. А биякта короодо кайтарылат, эч ким тийбейт дегендей. Жаан жаса уруксат бересизби силердин навес чатырдын астына жатып кетелик деп. Анан бир аздан кайра сурап калышат, кичине кипяточка не дадите деп, кайнак суу бересиңерби деп. Бул деле эмне көрсөтүп атат. Акча төлөбөй эле жөн эс алгысы келип атат, туристтер ошондой. Анан бул биз азыр көп мамлекет менен визасыз эле катташып атпайбызбы? Жол ачылган. Ушу безвизовый режим деген ушундай кедей туристтерди тартып атат бизге көбүнчө. Эми көп деле эмес кандайлар? Арасында көп ушундайлар. Анан да бир окуяны айтып көрөйүн. Бир жолу Караколдон балыкчы жагына баратабыз. Анан Тосордон өтүп, кадам жайга, Кажы сайга жетпей, жээк жакын да суу. Токтоп калдык, сууга түшөлүк деп. Сонун кум таптаза, суусу туп-тунук, кызыл, көк, жашыл, ар кандай таштар, түстүү таштар жатат, бир кооз. Анан бир аздан бир бусик токтоп калды, ичинен туристтер келиптир. Алар деле сууга түшөбүз токтоп, биз жанысып туруп калышты. Мен сурадым, каяктан десе, Москваданбыз дейт. Жаш жигиттер, кыздар экен. Силер каяктан келе атасыңар десе, бизде АКШ Ирак жака бардык. Бул Кытай жактагы тоолор, аякта айылдар жок. Анда силер дагы калбайсыңар 2-3 күн көлдүн эмесин, рахатын көрүп сезип десем, айтып, жок, биз азыр аэропорт Мараска барышыбыз керек, учабыз, бизде билеттер алынган деп. Канча күн жүрдүңөр десе, 10 күн. Кандай экен кыргыз тоолор десе, укмуш дейт. Кийиктерди көрдүк дейт, ал эмес, аюуну көрдүк дейт. Мен ойлоп калдым. 10 күн эс алды. Ал барганда суу алат, тамак алат, консервный банка, баклажка, пакет, сакет. Аны бул ким ташып жүрмөк эле 10 күн көтөрүп. Ошол жакта таштап коюшат да. Ким билет? Ар кандай? Ар кандай. Мүмкүн бирөө таштайт, калгандар таштайт. Ар кандай. Ошондуктан бийиктикти мен билем, аякта микробтор абдан аз. Ал эмес могу салфетканы ырытып койсоң, эмки жыл кийсең, ошол жакта туруп турат чирибей эле. Аякта микроб жок, мен көргөм. Аякта ошо баклажкасы, жана консервный банкасы ырытылса, алар уже бир нече жыл ошол жакта өзүнчө мындай украшение, эстелик болуп калат. Аякта ошол эле мамалактар бар, кийиктердин эмелери бар, кол эмелери, козулары же эчкилери. Алар деле мүмкүн жеп коюшат, жемине болот, же ошону көрүп ошол жака жолобой калышат коркуп. То есть бул жаратылышка абдан чоң зыян болот.
булганат биздин такнакта таза ыйык жерлерибиз. Анан мындай ойлодум. Алар учуп келгенде аэропортто бусик тосуп алат экен, бир киши менен алып барат экен маршрут боюнча. Анан 10 күндөн кайра барып туруп алып кетет, самолетто отуруп учуп кетишет. А бияктан кандай мамлекетке бизге пайдасы бар деп ойлоп атам. Мүмкүн бирөөлөр регистрация кылган, алардан пайдасы бир аз түшөт. А көпчүлүгү деле мындай регистрация кылбай эле ушинтип алып барып коет, болду. Ну, орысча айтканда дикий туризм. Ошо горный дикий туризм болуп атпайбы? Биякта билбейм кандай биздин элибизге, жерибизге пайда. Булгагандан башка эч кандай пайданы мен көргөн жокмун. Вот ушундай минус жактарын айттым. Анан жакында бир жума 10 күн өттү го. Депутат парламенттен Нуржигит Кадырбеков деле ушул маселени көтөрүп атат, туризм боюнча тийип кетти. Айтат, коңшулар эртең менен келишет дейт. Таможенный пункттан өтүшөт. Бүт тамак ашын өздөрү алып келишет, самсасына чейин дейт. Анан биздин таза жерлерибизге барып, суунун жээгине тоодо жатып, ичип, 2-3 күнбү канча эс алып, кайра кетип калышат, өз тамагын жеп. Бизден даже оокат албайт экен да. Кандай пайда бизге? Вот ушул жөнүндө ушу маселени чечиш керек болуп атат. Ойлонуш керек да. Ойлонуш керек болуп атат. Ну, анда эмне кылыш керек деген аянда айтайынбы, же азыр эле айтып берейинби? Билбейм андай. Макул, азыр эле айтайын. Биякта мындай комплекстүү подход керек. Вот, биринчиден эрежени жазыш үчүн закондоштуруш керек. Ошол эле депутаттар караш керек муну, кандай баарын иретке келтириш керек. Биринчиден бурун СССР убагында, мисалы, көлдүн жээгине машинанын барып эс алган болчу эмес, уруксат болчу эмес. Тыйыш алынган, ооба. Азыр деле тыйыш алынган болуш керек. Азыр мен билбейм, баары бирок каалаган жерде баары токтоп эле, суга түшүп эле, дарбызын жеп, арагын ичип, ошондой жатышпайбы баардыгы. И биздики деле, келген коноктор деле ошо бүт. Ошон үчүн баары муну тартипке, иретке келтириш керек. Каалаган жерде токтоп, каалагандай эс алган болбойт деп. Атайын бөлүш керек эс алуу жайларда, жалаң гана ошол жерде эс алганы болот деп. Биринчиден. Азыр карагылачы мына, теплый ключке барабызбы же Альп лагерге баратканда суунун жээгинде бош жерлер жок. Вот. Андан кийин карасаңар, эртеси күнү бүт баклажка, бүт пакет, мусор, сусор, жана күйгөн отундары калып атат. Бу биринчиден абдан зыян табигатка. Анан бу кандай чет элден келгендер, коноктор, ошол эле туристтер айтат да, бу эмне деген эл тазалыкты кармабаган деген. Ошон үчүн каалаган жерде эс алганда тыйыш керек. Вот. Только жалаң гана жана уруксат берилген жерлерде эс алганы болуш керек. Вот. Анан муну көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөгөндө ар бир райондо РОВД бар. Милиция кызматкерлери. Вот, бир-эки кишиге полномочия бериш керек. Вот, караганга мыйзам боюнча, мыйзам жазылат да, буюрса, ушу келечекте депутаттар жазат. Ошо мыйзам түрүндө ошондон бүт караш керек. Болбогон жерде, жана уруксат болбой аткан жерде эс алса, булгаса, анда штраф жазыш керек. Вот. Основание керек, мыйзам керек. Вот. Аларга кимдер жардамдаш керек? Айыл өкмөттөр. Анткени алар билишет, каерде келгендер эс алат, каерде булгайт, кантип булгайт. Ошолор деле өз жерин таза сактайт да алар бардыгы. Боору ооруйт да. Ошон үчүн алар биргеликте тиги милиция кызматкерлери менен ушул көзөмөлдү өткөрсө болот. Вот. Вот. Анан дагы үчүнчү, муну бардыгын мектептен башташ керек. А дегенде ошо айыл өкмөттөргө түшүндүрүп, мыйзамдар чыкты ушундай. Ушуну силер көзөмөлдөп турасыңар деп. Жаштар өсүп аткан балдарга мектепте деле сабак киргизип койсо болот. Аякта көп деле сабак эмес. 1-2 саат берип койсоң түшүнүктүү болуп калат балдарга. Ушундай сакташ керек деп. Вот табигат сактоо. Сунуштар. Биринчиден законодательный мыйзамдаштыруу. Экинчиден жана ар бир РОВДдан 1-2 кызматкерге тапшырып, укугун берип, и
айыл өкмөттөрү менен биргеликте иштеш керек. Үчүнчүсү элди тарбиялаш керек жаш балдардан баштап. Ушундай сунуштар. Мына чоң мамлекет акыркы мезгилде бир топ көңүл буруп атат. Мезгилде акыркы жылдары биздин бийлик, президент, анан премьер-министр, председатель кабинета министров, анан дагы вице-премьер министр Камчек Таши баардыгы ушу көңүл жакшы буруп атышат. Эл муну колдоп атат. Мына айтышты жанагы Бишкектин үстүндө Байтик Мантон резорт. Чоң комплекс салынат экен. Мен оюмча, билишимче, россиялыктар катышабы, инвестиция акчасын салабы, ушундай. Ошол салышы мүмкүн. Чоң комплекс лыжный. Жалаң гана кышында эмес, жайында бүт мезгил Коюн зоок. Мындай эс алуу жайы деп коелу. Жай болот. Аякта биздин жарандар эс алат, четтен келген туристтер эс алат. Проекттер укмуш. Чет эл жаңы эң высший деңгээлдеги, жогорку деңгээлде ушундай болот деп атышат. Анан биз билебиз, мына түптө келген жакта Каркырага жакын. Аякта деле салынып атат. Три короны дедиби? 3 чоку, 3 вершины. 3 вершины. 3 вершины. Кыргызский Курчабел деп атат. Куршабел. Куршабел, мен оюмча, бул илгерки кыргыз эле сөзү Курчабел. Курчабел. Алар уже алардын тилинде кичине өзгөрүп Куршабел болуп калды. Анткени мен карагам. Аякта жер болсо курчалган тоо экен мындай. Тиги Франциядагы Куршабелби? Ошо курорт бүт тегерети айлана курчалган экен тоолор менен. Ошон үчүн кыргызча Курчабел туура келип атат. Ошо. Тилде ошондойлор болуп атат да. Мисалы үчүн мына кыргыздар азыр палоо дебей калды, плов деп калды. Анткени орустар плов дейт, а биз өзүбүздүн кыргыз сөзүбүздү унутуп, орусча плов дейбиз баары эле. Кыргыздар плов деп калды. Же мантууну мантуу дебей манты деп калды. Кыргызча эмес, орусча. Илгери баардыгы ойлошот, мисалы самовар дейбиз. Жана суу атабызга, чайга. Бул орус самовар деген сөздөн алынган деп. Өзү кайнатат деген самварит деген. Менин атам тилчи, ал айткан орустардыкы самовар эмес, а дегенде бизде болчу суу мор деген. Суу деген суу, а мор деген бул труба. Вот. Анан орустарга өтүп самовар болуп калды, биздин суморубуз. Анан кайралардан келип бизде самовар болуп калды. А башында бул сумор болчу дейт. Ушундайлар көп. Жана улус дегенде эле түрк тилинен улус деп орустарга өтүп, орустар улус дей албай область деп калган, а эми биз кайра областты алып облус деп атабыз кыргыз. Өз улус деген сөзүбүздү унутуп. Да, мисал келтирейин, мисалы айтып атпайбызбы, мисалы менин фамилиям Дыйканов, же болсо Кайкиев деп коеюн фамилия. Аягында еф болуп атпайбы? Бул орустуку мындан жок кылыш керек деп. А башында еп деген бул биздин сөзүбүз. Еп деген бул боз үйгө киргенде айтат го, сол жагын эр жак, оң жагын эп жак деп коет. Еп деген бул семейная, женская часть. Үй бүлөлүк. Еп деген бул фамилия деп койсо болот. Семья деген сөз болот. Ошон үчүн мисалы Алексеев болсо, бул Алексейдин семьясы деген сөз. Алексей еп. Илгерки еп деген сөз экен. Еп деген бул илгерки кыргыздын сөзү. Азыр деле мына сакталып калбады, епчи жак деген. Семейная часть деген. Еп деген бул үй бүлө деген сөз. Еп болсо үй болуп калды. Өзгөрүп үй болуп калды. Вот. Ошондуктан ошолордун орустардын фамилиянын аттары аягы чындыгында түрк, кыргыздын эмеси сөз болуп атпайбы? Мисалы Ерофеев, Ерофейдин семьясы деген сөз, фамилиясы. Анан Ерофеев кайра бизге келип, жана Иванов, Петров болсо, бул гармония гласок деп коет. Тиякта үйүнү Ев же еф болуп өзгөрөт. Тиягы катуураак болсо, анда еф офко айланып кетет. Иван еп дебей, Иванов болуп калат. Ошон үчүн кайра бизге келип, эми биз ойлойбуз, бул чочун деп. Анакта оф еф бул биздики да. Үй бүлө деген сөз.
семья деген сөз. Кызык нерселер. Ну, Куршавеланда кыргыз Куршавел дебей, кыргыз Курчабел деп атаса болмок экен да. Ооба. Жанагы мамлекеттик ишкананын жаңы түзүлүп аткан. Ошол. Интересно, абдан. А тил жагынан же жанагы туристтерге кыргызча барбы мындай бир жолдомо китептер? Жокко, англисче мен көргөм. Англисче жазылгандары. Анткени батыштан чыккан чоң бир топ китеп, кыргыздар мындай болот, кыргыздар тигиндей болот. Муну эске алыш керек, унутпаш керек, мындай болуш керек деген сыяктуу. Ар бир мамлекет жөнүндө ушундай китептер чыгат. Батышта мисалы үчүн англисче. Барганда аэропорттон чыкканда баланчага түкүнчөгө көңүл бургула, ошону унутпагыла деген сыяктуу жакшы китептер чыккан англисче. Ал жакшы, мен көргөн эмесмин аны. Бирок могу туризм жагын биз өнүктүрөбүз деп атабыз, өстүрөбүз деп. Аны эмне кылыш керек? Чет өлкөлөрдө көп, мисалы, ошол Италия, Турция, башка мамлекеттерде туризм өнүккөн мамлекеттерди караш керек. Кантип алар көп маселелерди чечишти. Көргөндө сразу көрүнөт. Могу бизге туура келет. Мындай кылыш керек. Ошо жана санкциясы менен кирбесинби же кирсинби деген маселени жана айыл өкмөт чечип коет. Биякта эс алса болот, биякта эс алганы болбойт деп, туурабы? Ошондо алар булгашпайт. Анан эс алган жерге барса төлөйт, сөзсүз төлөш керек да. Тамак алыш керек. Анан билбейм, Кытайлар мисалы өзүнө эмени киргизбейт. Мисалы Кытайга учуп барсаң, чучук менен же башка тамак аш болсо алып коюшат. Киргизгенге укугу жок дегендей. Мүмкүн бизде деле ошону киргизип койсо болот. Өз палоосу менен, мантусу менен же самсасы менен киргенге. Эми ал жана коопсуздук жагынан да бар да. Ооба, ысыкта тиякта бузулуп калат. Ошонун эмесинде токтотуп койсо болот. Анан туристтер келгенде анда биздин оокатыбызды алат. Жанагы Европалык кээ бир мамлекеттерге барганда баланча акчаң болуш керек деген сөзсүз эмеси бар, эмеспи, талабы бар. Ооба. Андан аз болсо киргизбей коет. Туп-туура. Сөзсүз чөнтөгүңөрдө баланча акча болсун деген. Вот менин досум ал эме тренер болчу күрөш боюнча. Бир жолу кайсы еще мурун бир чемпионат мира бирден Финляндияда болуптур. Анан команда барды, учуп келди. Анан каратышат, декларация канча акчаң бар деп. Алар келишти, 5 күнгө, 7 күнгө ошого жараша акча болуш керек. Мейманканага, тамак ашка, тиякка басканга. А ошо акча жок болсо киргизбей коюшту. Спортсмендерди чемпионат мира баргандарды киргизбей коюшту. Акчаң жетпейт, кантип жашайсың деп. Бизде деле ошондой болсо болот. Канча күнгө келатасың, канча акчаң бар. Акчаң жок болсо, жетпесе анда кечирип коюңуз, сиздин мейманканага акчаңыз жетпейт, тамак ашка жол кереги жок экен деп койсо болот. Ошондо мындай ар бир тиын санаган кедей туристтер бизге кереги жок, алар кире албай калышат. Бул жанагыдай жапайы туризмди эми ар кандай шарттар болуп кетиши мүмкүн. Алар дагы таптакыр эле укугун чектеп койгон мүмкүн андай эмес, бирок көзөмөлдө болуп туруш керек. Мисалы, вот жанагы Жамалунгма бар го, Эверест. Чыгыш үчүн канча 40 же 50 миң доллар турат экен бир кишиге. Чыгыш үчүн, уруксат алыш үчүн. Чыгам деген адамга төлөш керек экен да. Андан тышкарыда көп расходтор бар. Бизде деле ошондой. Вот жанагы Хан Теңире чыкканга бир кишиге 3 миң доллар ошондой, бирок бул азыраак. 40-50 миң менен салыштырса болбойт да. 2 киши болсо 2,5 миң тегерегинде. 3 киши болсо 1300 ушундай тегерегинде доллар төлөш керек экен. Дагы бир эске ала турган нерсе мүмкүн. Мына түштүктө Ленин чокусу бар, тиги чыгыш тарапта Хан Теңири жана сиз айткан Пик Победы бар. жеңиш чокусу, анан жанагы Хан Теңири. Ушундай учурлар көп экен, Алматыдан барат экен вертолет менен. Ошол жактан туристтерди чогултуп келип, жанагы мүмкүн жана Жамалунгмага 50 миң деп атпайсыңарбы? 50 миң болбосо дагы бир канча бир акчаны 40 миң алып алат тияктан. Кыргызстанга эмеси жок, тиешеси жок. Тигучма менен эмеге барат, Хан Теңириге барып чыгып келишет, кайра түшөт, кайра вертолет түшүп алып Алматыга кетип калат. А Ленин чокусуна баргандарга
Өзбекстандан келет экен ушундай нерселер адамдар. Көп ушундай туристтик эмелер бар экен. Көзөмөл жок болот. Көзгө жолго салынып калган. А Кыргызстан негедир ага же акырын бир пара берип коебу жергиликтүү бир эмелерге, бийликтегилерге мына ушундай кызматташабыз дегенде мындай деп. Жана Өзбекстанда өзүңүз айтпадыңызбы жанагы өз тамагы менен келип, өз машинасы менен келип, өзүнүн жанагы гиди менен келет. Жанындагы адам менен. Кыргызстан аймагына кирет, эс алат, чыгып кетет, эч кандай пайда жок. Только булгап Мамлекетке. болду да. Ну Хантегири болсо 3кө бөлүнгөн да Акаев убагында. Мурун болсо толугу менен Кыргызстандыкы болчу. Тоо Кыргызстан жеринде болчу. Аны 3кө бөлүп коюшту. 3төн бири бизде, 3төн бири казактарга, 3төн бири Кытайга берилген. Анан аякта айылдар жок, кыштардар жок, эл жок. Анан ким барат, ким келет, ким көзөмөлдөйт. Ошол жакта жок дегенде жана чек арачыларды коюш керек деп билбейм. Же бир лагерь түзүп. Ким келишим түзүш керек го. Мүмкүн жанагыдай Казакстандагы туристтик бир фирмалар жасайт да аны. Алар менен алдын ала сүйлөшүп, документтери менен бөлүшүп, сиз канча адам келип атат, канча жылына түкүнчө канча пайда таптыңар деп, аны ошого биз тиягынан жардам берели деген сыяктуу кылып бөлүшсө болот го. Тил табышса болот. Болот. Ошондо эметиш керек, чечиш керек. Жана пик Ленина деле ушундай кылыш керек. Анткени көзөмөл жок болуп атат. Көзөмөл кылам десе бир анын укугу жок. Ошон үчүн ойлонуш керек. Мыйзамда толук баардык шарттар каралган эмес. Каралган эмес, жазыш керек ушунун баардыгын. Бизде бир 7-8 мүнөт калыптыр. Жалпысынан айтканда кандай деп баалайсыз? Туризм акыркы мезгилде бир топ эле жакшы колдоого алынып атат десе болот. Ну, туристтердин көпчүлүгү көлдө эс алат, ысык көлдө. Бирок ысык көлдө 2 ай эле сезонда. Чойсо 3 ай болот. Ошон үчүн мондай пансионаттар салганда мен ойлойм, жыл бою эс алгандай кылыш керек. Ошон үчүн жанагы горнолыжный базалар керек. Каракол жагында, жана түптүн ар жагында деле, үстү жагында салынып атпайбы, ошо абдан жакшы. Анан Бишкекке көп туристтер келет. Биякта Байтик Ресорт деген салынып аткан абдан жакшы. Анткени элдер келгенде эс алгысы келет да, туристтер каяка эс алат. Жалаңда биздин чайкана менен кафеде отурбайт да. Бирок ада кызык да. Ада кызык. Театрларга дагы туристтерди театр жакшы өнүккөн болсо, ошону көрөлү деп келген туристтер да болот да. Анан бизде көп кызыктуу нерселер бар, башка жерде жоктор. Ошол эле көк бөрү, улак. Ошону эметсе болмок. Туристтерге көрсөтүп атайын. Фестиваль бирдемелер. Сырттан келген туристтерге бир жана программа түзүп атканда, баланча жерде мелдеш болот көк бөрү. Ошого ичине камтып койсо жана программанын ичине. Баланча ипподромго барабыз. Түкүнчө күнү тигини көрөбүз, муну көрөбүз дегендей кылып. Жа аткандар, мисалы үчүн ошол сыяктуу же жанагы бүркүт салгандар. Да. Ошол эле чүк ойногону. Көп нерселер ошол комуз черткени. Көп нерселер бар, башка жерде жоктор. Ошону туристский программаларга кошуп бириктирип койсо кошуп. Ошондо кыргыз маданият жөнүндө көбүрөөк билмек. Ошол эле Манас жөнүндө айтыш керек, айтып бериш керек. Анткени азыр Кыргыздан башка эч ким билбейт Манасты. Мурунку заманда Манас көп элдер айтчы. Мен китеп окугам. Ошол эле Казакстанда Акмолинск, жана Уральский область, Восточный Казахстан бүт жерлеринде манасчылар бар чыкчы. Мурда аттары, фамилиясы Казактарда. Алар бирок Манас дечебиз, Алпамыс дечи. Алардын өзүнүн эпеси бар да, Алпамыс деген. Тиги Алтайда эле бар болчу. Алтайлыктар болсо муну Алп Манаш дечи. Манас дебей, Алп Манаш дечи. Өзбектөрдө азыркы эмес, мурунку Көчмөн өзбектөрдө. Көчмөн өзбектөр, алар айырмасы биздин казактарда жок болчу. Аларда болсо Алпамыш дечи. Алпамыш. Казактар болсо өзү Алпамыс дечи. То есть мурун Манас жалаң эле кыргыздык эмес, жалпы
Борбор Азиян регионунун элдеринин Азыркы кыргыздар Манасты айткан сыяктуу айтчу беле алар? Озеки. Так ушундай айтчу, ооба, так ушундай. Бүт аларды эч ким окуткан эмес, үйрөткөн эмес, өзүнүн өзү кыргыздар деле ушундай манастар, накта манастар өздөрү болуп келет го. Аян келип бир мындай түшүнөтүп кирип. Ооба. Ошондуктан мен деле айтып коеюн, бир аз. Мисалы, бир да поп молитвасын окуй албайт, айта албайт. Адегенде ал жатташ керек. Жатташ Үзүндүнү окуп, анан жаттап, анан айтып берет. Молдолар деле ошондой. Куранды айта албайт, көрмөйүнчө окуп туруп, анан айтыш керек. А вот кыргыздар болсо, Манасты, алар жаттачу эмес, өзүн өзү жаралчу. Ошо мен таң калам, кантип тиякта манасчылар, биякта манасчылар бири-биринин аралыгы 1000 километр, а бирок айтып берсе, сюжети бирдей болуп атат. Идеясы бир болуп атат. Мүмкүн сүйлөгөн сөздөрү алмашып кетет дегенде, бирок идеясы, идеологиясы бир болуп атат. И муну эч ким үйрөткөн эмес. Бул мен ойлойм атайын Кудай берген буйрук эмеси, программасы адамзатка ушундай жашагыла деп Манасты берген болуш керек. А бирок адамзатты көп өзгөрөлөр болуп атат. Азыр биз көрүп атабыз дүйнөдө жанагы таза өсүмдүктөр, жапа өсүмдүктөр деп коет го. Азайып баратат, алардын ордуна жанагы синтетика. Жок, жанагы маданияттуу деп орусча культурный растение, жанагы помидор, баклажан, капуста ошол сыяктуулар көбөйүп атат, туурабы? Тиги жанар дүйнөсүндө кийик азайды, илбирстер азайып атат. Вот жоголуп атат да. Жапай жанарлар жок болуп атат. Алардын ордуна чочко, эшек, уй, тоок көбөйүп атат. Адамзат деле ошо процесс болуп атат. Мурунку адамзаттар көп мындай сапаттар, касиеттери бар болчу. Азыркы адамдар деле мындай адамашний болуп көп сапаттарды жоготуп атат. Мен китепте окугам, мурун мисалы Сибирде бир шаман согуш экен. Бири-бирин сезип, алыстан аралыгы 500 километр. Бирөөсү өлүп калчу экен. Мурун армияга согушканда деле эң биринчи шамандар согуш экен. Эң күчтүү шамандар чыкчу экен бири-бирине. Вот Манаста бар деле. Мына келатканда Алтайдан Манас жокерлери келатканда, бияка жакындаганда караса алдыда 100 000 деген эмелер жокерлер турат, найзалар менен. Анан кыргыздын эмеси тоже эмелер бар да, шамандар айтып, коркпогула кыргыздар. Бу жокерлер эмес, бу камыш дептир да. Камыштын эмеси болот го, башында күрөн, кара күрөн. Ошо тиги шамандар мынтип эткен да, жана гипноз сыяктуу. Анан аскерлер муну ишенип калса коркуп качат. Же духу кетип калат. Ошон үчүн биринчи согушканда шамандар согушчу экен. Идеялар менен дух менен ие. Анан бирөөсү жеңсе, тигилер өз жеңип калат экен, жеңет экен да тигилерди. Дух керек. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй калды. Негизги жыйынтык. Туризм жагын колго жанагыдай жыйынтык мындай. Кыргыздар азыр Кыргызстаныбыз абдан өнүгүп атат, азыр гүлдөп атат, жанагы ким айтпадыбы? Гутерреш. Генсек он. Уктап жаткан кыз болсо азыр ат чапараткан жигитке айланды дегендей. Вот бу биз айткан жокпуз, биз мактаган жокпуз. Бу Генсек он айтып атат. Ошон үчүн ал сөзү бекер айтылбайт. Ушундай болсун, өнүгөлүк, өсөлүк. Бирок эң негизи биз дайыма кыргыз бойдон калалык. Ошо. Манасчылар жарала берсин, төрөлө берсин кыргыз элинде. Жанагы жакшы экен, кызык экен. Мурда казактарда, өзбектөрдө манасчылар болуп, алтайлыктарда, хакастарда анан жоголуп кеткен, а кыргыздар сактап калган манасчылык өнөрүн. Рахмат сизге. Бизде конокто коомдук ишмер Салмор Бейканов болду, аналитик. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.